Assalamu alaikum урматтуу күйөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Көк Бөрүдөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Жалпы Нарын эле жана Намыс командасы үчүн жагымдуу жаңылык. Көк Бөрүнүн тарыхында Опол тоодой орду бар. Айтылуу Сейитбек Анарбек уулу Намыс командасынын башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Сейитбек агабыздын ишине ийгилик каалап, Намыс командасын республикабыздын эң алдыңкы командалардын бирине айлантат деп ишенебиз. Муну менен Сейитбек Анарбек уулу Сарыөзөн командасында ойнобой калышы толук мүмкүн деген божомол бар. Себеби Сейитбек учурда жаракаты бар экендигин айтып кетели. Намыс командасынын жаңы жетекчиси Маданов Максат Жетигенович дайындалды. Эске сала кетсек, Маданов Максат агабыз буга чейин Нарын облусунун Көк Бөрү федерациясынын президенти болуп эмгектенген. Максат агабыз эми команданы колго алып, мыктылайт деген тилектебиз. Бонус. Бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Мындай күчтөнүүлөр менен Намыс командасы быйыл 1-лигада негизги фавориттердин катарын толуктайт деген ой бар. Ошондой эле команданын негизги жылдызы Дасан Русланов командада калаары айтылууда. Миша, саламатсызбы? Көк Бөрүгө канча жашыңыздан кызыгып баштадыңыз эле? Кичке кезден бери. Кичинекей кезден бери? Атты канча жашыңыздан баштап минесиз? 4 жашымдан баштап. 4 жашыңыздан, Командаларга кошулуп канча жашыңыздан бери ойноп жүрөсүз? 18 жашымдан. 18 жаш, Сиздин кыргызча сүйлөгөнүңүздү угуп мен аябай таң калып атам. Көрөрмандарга эмне айтасыз? Баарын ден соолук. Салам. Миша, сиз буга чейин кайсы командаларда ойноп жүрдүңүз? Аю команда ойнодум. Каулан командасында ойнодум. Арашан командага ойнодум. Жайыл командасына ойноп келатам. Сборный Жайыл районуна ойноп келатам. Ийгилик энди. Тимофей, Көк Бөрүгө кантип келип калдың эле? Салыспы, үйдүн жанында сарай бар болчу, Намысбекенин сарайында. Ошо кичинекей кезимден бери 6 жаш болгон. Ошол сарайга дос балдарым чакырган. Биринчи жолу ат мингенде коркуп минип атканмын. Андан кийин уже кыйын аттарды минип баштагам, лебедер деген аргамактарды минип баштагам да. Негизи Көк Бөрү ойноп жүрөсүңбү өзүң? Антондо ойноп жүрөм, кээирки айыл-айылга чыгып калам, байкелер кош калса. Сарыөзөндүн аттарын таптаган кезде барып жүрчүсүң, Сборго барып жүргөм. Негизи кайсы оюнчуларга жөрмандык кыласың? Исхак байкелер, Кубантай байкелер, Аскат байке, Рустам байкелерге көбүнчө кылам. Кимдей оюнчу болсом дейсиң? Бек байке мен Исхак байкемди ойлойм деп атам, буюрса. Нападенияга ойнобуз. Ийгилик. Рахмат. Даярданып атасың негизи ойноп? Тренировка кылабыз, буюрса. Экинчи лига ойнойсуң быйыл? Жок, быйыл ойнобойм го. Кошсо ойной бермекмин. Бүгүнкү оюн жакшы болду буюрса. Өйдөгүсү жок болду. Карабалта командасына ойноп утулуп калдык. Буюрса Кемин утуп 3-орунга ээ болдук. Оюн кыйын болду, корктуңар беле? Кеминден аябай коркуп чыкканбыз. Кемин командасы аябай күчтүү келиптир бул оюнга. Омат бизге болду деп ойлойм. Даярдандыңар беле оюнга? Оюнга даярданып келгенбиз. Канча күн даярдандыңыз? Биз 15 күн даярдандык го. 15 күн? Рахмат. Жеңиш кут болсун. Рахмат.